Соңку жылдары дары-дармектер менен ишкердик кылгандардын саны кескин өсүүдө. Кайда карабагын дарыкананы көрөсүң. Турсунай Абдуллаева дагы 35 жылдан бери дарыканада эмгектенет. Ал өз кесибин мыкты билип, аларга мыйзам түрүндө коюлган талаптарды орундатып келерин айтат. Бир күндө бир мал ичесиң, эки мал иче тургандар бар, эки мал ичесиң, оокаттан кийин иче турган, ашкарын иче тургандар бар, ошолорду жакшынан түшүндүрүп айтып беребиз да. Сылык мамиле, күлүп жайнап жакшына сүйлөсөң, ой эже, сизден алсам жакшы таасир этет деп келгендер бар да, ошондо өзүмчө сүйүнүп калам. Бирок дары саткандардын баары андай эмес. Жайма базарларда эч кандай уруксат кагазы, дары сактоого шарты жок деле сатуучулук кылгандар бар. Буга мыйзам жол бербейт. Ошого карабай кардарларга медициналык каражаттарды саткандар бир топ. Албай туруңуз. Уят эмеспи? Аксакал эже. Канча жолу айтабыз, канча жылдан бери уят. Силер нан бересиңер мага силер. Саты 10 жыл таткылар. Бар. Бирок эже мыйзам түзгөнүн билесиңби? Мыйзам түзгөн мындай сатканын билесиңби? Кана эми сатпай эле койдук-ку. Көзөмдү көргөзсөңөр. Мени эми болду, бала. Мен чиним жаман, бир коем отурасың. Мен пенсионер катымын, жогондаракка. Мен да сатып атсамдар. Өзүңөрдү билгиле, өзүңөр карыпсың бар силерде. Бул учурда дары-дармектин мөөнөтү өтүп, сапаты начар болсо да, сатуучулар кардарларга эч кандай кепилдик беришпейт. Каражаттарды сактоочу жайлардагы нормага ылайык келбейт. Бирок дарыканаларга караганда мында баалар арзан. Андыктан кардарлар ошого кызыктар. Эми көчөдөгү дары-дармектерге мүмкүн эмес да. Холодильникте атайын немелер сакталыш керек. Дары-дармектерчи аптекаларда. Дары-дармектердин баалары эми ар кылда. Бири бул жерде дейм, ошол ылдыйдагылар ошо дары-дармектер сал арзандатып берсе, биз окшогон көп балалууларга, андайларга караса болот эле. Ал эми сатуучулар турмуш тиричиликтин айынан ушул нерсеге барып жатканын, атайын адистердин текшерүүсүндө акыркы мезгилдери мыйзамсыз дары сатуу токтоп калгандыгын билдиришет. Дары жок, мен только памперс сатам. Бизге дарыга запрещен кылган, пока сатылет. Мыйзам түзгөнүн билесиздер да? Ооба, билебиз. Эми тирилик бар, ушу базар деп тирилик кылып атабыз. Башка жакта эчтеке бизден жардам жок мамлекеттерден. Эми ошо колдон келген азыр дары-дармектер жок кылдык. Саламаттык сактоо министрлиги чыгарган токтомго ылайык дары-дармектерди жарандарга кантип сатуу керектиги боюнча коюлган нормалар бар. Ага ылайык дарыкана ачуу үчүн 35 метр квадраттагы имарат, дарыкана пунктун ачууга 20 метр квадратка ылайыктуу кеңсе болуусу кажет. Андан сырткары дары сактоочу жайдагы талаптардын негизинде даярдалышы керек. Ал эми мыйзамсыз дары-дармектерди сатылуусун токтотуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканына карабай, толук жыйынтык болбой жатат дешет адистер. Биз азыр Ош шаарындагы көчөдө саткан немелер боюнча бир аз ошол эмеге жок кылууга аракет кылдык. Бирок эң көйгөй бизде Кара Суу шаарындагы Тура Тал базарындагы дары-дармектер. Булар боюнча Кара Суунун жергиликтүү администрациясындагы Кыргыз Республикасынын Ош облусуна югары өкүлчүлүгүнө дагы кат менен да кайрылдык. Бизге ушундай жардам берүү боюнча. Бирок бүгүнкү чейин жыйынтык болбой жатат. Өлкөдө учурда дары-дармек бизнеси кызуу жүрүп жаткан кез. Бирок дарылардын сапаты жылына бир жолу текшерилип турганы менен андагы бир эле медициналык каражаттын баасы ар кандай. Маселенин маңызы ушунда. Андыктан жок дегенде өмүргө эң зарыл болуучу дарыларды бирдей бага келтирүү боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү азыр жаңы мыйзам долбоорун карашууда. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кутайберди Дыйканов, Ош Прим жаңылыктары.